Өлкөдө альтернативдүү кызмат өтөө үчүн төлөмдөр жогорулайт. Бул багыттагы мыйзам долбоору финансы, бюджет, ишкердик жана атаандаштыктуу өнүктүрүү боюнча комитетинин отурумунда каралды. Коргоо министринин биринчи орун басары билдиргендей, баалардын жогорулатуу инфляциянын деңгээлине жана айлык акылардын көтөрүлүшүнө байланыштуу. Инфляцияны эске алуу менен жана статистика комитети тарабынан берилген расмий маалыматтарга таянуу менен эсептик көрсөткүчтөрдү көбөйтүү боюнча Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү сунушталат. Жаңы документке ылайык аскерге барбаган 22-40 жаштагы жарандар 1 айлык аскердик кызмат өтөө үчүн 75 000 сом төлөшү керек болот. Азыр бул сумма 50 000 сомду түзөт. 30 жашка чейинки запастагы аскерге милдеттүүлөр мобилизациялык резерв боюнча офицерликке даярлыктан өтүүнү каалагандар 90 000 сом төлөйт. Азыр 70 000 сом. Үй бүлөлүк жагдайга байланыштуу альтернативдик кызмат өтөй тургандарга 25 000 сом жогоруласа, азыр 18 000 сом. Ден соолугуна байланыштуу армияга бара албагандар 40 000 сом. Дини ишенимине байланыштуу альтернативдик кызмат өтөй тургандарга 50 000 сом. Азыр бул 25 000 сомду түзөт. 30%, 40%га чейин көтөрүп атыптыр да. 30%-ын тегерегинде. 30%ын тегерегинде. Мына карасаңыздар, мына бүгүнкү күндө өзүңүз деле көрүп атасыздар да, көп элдер кыйналып атат. Туурабы? Төлөй албай. Чтобы өзүңөр каалагандай аны чалкалап көтөрбөстөн, ушу парламентке алып келип, ошону карап чыгып, депутаттарым карап чыгып, анан кандайдыр бир орто эсепке келгенге. Кандай дейсиз? Аны эске алып, Жок, каршы эмессиздерби, эгерде ушундай сунуш берсек? эске алып бир сыра карап чыгалы бизде. Маалыматка караганда, өлкөдө альтернативдүү кызмат 1993-жылы киргизилген. Ал аскердик кызматтын ордуна жарандардын диний ишенимине, саламаттыгына, үй бүлөлүк абалына же коомдук пайдалуу иштерди аткаруу каалоосуна жараша берилет. Эл өкүлү Илимбек Кубанычбеков бааларды көтөрүү жарандар арасында социалдык теңсиздикке алып келиши мүмкүн деген кооптонуусун айтты. Чын айтканда, бул мыйзам долбоор элибиздин арасында социалдык теңсиздикке алып келет да. Себеп дегенде ушу акча алуулар альтернативдик кызматты калышып, акчасы жоктор ошол муктаждыктан улам аскердик кызматка барганга туш болушат. Коргоо министрлиги билдиргендей, 2024-жылы альтернативдүү кызмат өтөөдөн 714 миллион сом чогулса, 2025-жылы бул сумма 750 миллион сомдон ашкан. Мыйзам долбоорун кароо учурунда депутаттар аскердик бөлүктөрдө орун алган тартипсиздиктерди, адам өмүрү кыйылган жагдайларды болтурбоо шарттарын белгилешти. Ошо аскер кызматын өтөгөн ошол балдардын арасында ошо Кыргызстанда эле болгон нерсе. Аябай мындай кордук менен мамиле кылган видео чыкканда, ошол жактарын кантип жоготосуздар. Негизинен ошо биздин аскерге баргандар бүт эле колдо жок балдар барат, же патриот балдар барат. Ошо эки эле категориядагы адамдар барат да. Же жанагы төлөм төлөй албай калат, же болбосо патриот балдар барат. Ошондуктан көбүнчөсү эми баягы карапайым үй бүлөнүн балдары барганга байланыштуу алар 1 жыл өмүрүн жоготуп атат дегенде, ошол жакта убактысын коротушат. Ошого кесипке ээ болуу жактарында карасаңыздар. Комитет мүчөлөрү Коргоо министрлиги кошумча кирешилерди көтөрүү менен ички техникалык базасын жана кызматкерлердин шарттарын жакшыртууга багытташы керектигин айтышты. Депутат Улан Примов аймактарда аскер комиссараттарында иштеген кызматчылардын маянасын көтөрүүнү сунуштады. Мен сунушум ушул аталган акча каражаттан кошумча түшкөн. Ушул биздин райондук военный комиссариатта иштеген жөнөкөй жарандарыбыздын ошол айлык акысына жумшалуусуна максималдуу түрдө басым жасашса, экинчиси расчетный показательдер, мисалы 700дөн 900гө, мындайча айтканда ортодо 200, 300, 400гө жөн эле көбөйтүп коюп атасыздар. Аны эмне негизинде көбөйттүңүздөр? Жогорулатылган бааларды жарандар көтөрө алабы? Бул депутаттарды ойлондурган негизги маселе болду. Соңунда бир топ сунуш пикирлерди эске алуу менен аталган мыйзам долбоорун тармактык комитет биринчи окууда колдоду.